ырзен таныткан жазуучубуздун эстегинин айланасында бүгүн ишемге өткөзүп атабыз. Мына элчиликтин кызматкерлери жаңыдан 2 жыл мурда иштеп баштаган өкүлчүлүктүн миграция кызматынын өкүлчүлүктүн кызматкерлери иштеп атабыз. Кудай буйруса, элдин кызматын кылган кызматкерлер бу жерде, элибизде Кыргызстанда Кудай буйруса чоң жакшы иштер болуп атат. Мамлекетибиз тынч, демек келечекте мамлекетибиз өнүгөт деп ишенсек болот тургандар. Biz Alapka komundan geldik. Bugün işembilik şu Çıngiz Айтматовтың эстелигин айланасын тазалоо боюнча. Ошол Бүгүн баары ушундай жакшы маанай менен ушу Чыңгыз Айтматов атабыз турган эстелиги турган скверге эс алуу багына келип отурабыз. Өзүңүздөр билгендей, бул скверге Москванын өкмөт тарабынан Айтматов атындагы деп ат берилген. Анан быйыл өзүңүздөр билгендей 90 жылдыгына карата 2018 жылы 7 декабрда ушу атабызга эстелик турду да. Анан деги эле Москвада биз салтка айланып калгандай дайыма ишембиликти Манас ата турган Дружба паркына чыкчу элек. Быйыл алардын ошо райондук жетекчилиги айтты бизге ошо жерде паркты жашылдандыруу да кайра оңдоо иштери жүрүп атыптыр. 1-2 айдын ичинде бүтпөйт экен. Дегендиктен биз ушу Чыңгыз ата турган сейил бакты тазалайлы деп чечтик. Анан ушу райондун Даниловский районунун жетекчилиги менен байланышып, элчилик тарабынан демилге көтөрүп, ушу баары ушундай жерде иштеп, тазалап, айланасын жашылдандырып, ушундай чогуу чараны иштеп, маанай жакшы элдердин баарынын диаспора менен, кыргыз диаспорасы менен, миграция кызматынын өкүлчүлүгү менен, Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү менен, ошондой эле Евразиялык комиссиядагы биздин өкүлдөр менен чогуу чараны иштеп, ушундай жакшыландыруу иштерин жасап атабыз. Москванын жалпы диаспорасынын ичинен мына өзүңүздөр көргөндөй бүгүн биринчилерден болуп ушу Москва кайрыктары, адай өкүлүгү деги эле баардык Москвадагы мен деген коомдор баардыгы ушул жерде кызуу чараны катышып отурушат. Элчилик, МВДнын өкүлчүлүгү, диаспоралардын мүчөлөрү бүгүн ушу Айтматов скверинде ишембилик өткөрүп аттык элек. Жылда билесиңер, биз Манас атабыздын эстелигинин жанында ишембилик өткөрчү элек. Тилекке каршы быйыл ал жерде ошол Достук паркында ремонт жүргүзүп атыптыр. Ал жерден өткөрө албай калдык. Бирок ушу префектура менен сүйлөшүп, ушул Айтматов скверинде бүгүн өткөрүп атабыз. Албетте бул Айтматовдун эстелиги Москвада жашаган жарандарына дагы абдан жакшы жер болуп келатат. Кудай буйруса ушул салтка айлантабыз го. Мына бүгүн өзүңөр көрүп атасыңар, бул жерден дарак отургуздук. Атайын бул көчөттөрдү отургузуп, буйурса бул жерден дагы бир кооз жер болот экен деп ойлойбуз. Бүгүн маанай жакшы, настроение жакшы, бирок жаз келбей атат, кичине кечигип Москвага. Бирок ойлойбуз, Кудай буйруса бул жерге да келет деп. Силердин баарыңызга тең ийгилик, Москвада жүргөн кыргызстандыктарга ийгилик, аман-эсен болуп, ушундай жакшы нерселер менен жолугушуп, өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын даңкын көтөрүп, Чыңгыз атабыздын даңкын көтөрүп, арбагын сыйлап, ушинтип эле жүрөлү. Чыңгыз Айтматовдун эстелигинин жанында биринчи жолу субботник өткөзүп атабыз. Ошо элчилик менен кошо коомчулук, ошо биздин адабият клубубуз баардыгыбыз биригип келип бүгүн ушу Чыңгыз Айтматовдун айлана чөйрөсүн тазалап баардыгыбыз ушундай тазалыктарды кылып атабыз. Мырзабек агам да турат, юрист, өзүнүн каалоо төлөгүн айтып койсун. Эми элдин атын чыгарган биздин дүйнө жүзүнө даңктуу болгон жазуучу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов, ал киши өзүнүн анан чыгармачылыгын 3-чү ушул Москва шаарында Москва өкмөтү бөлүп берген кичине эмес абдан чоң татынакай сулуу сквер бүгүн субботник кылып тазалап атабыз. Тегереги дагы бул кишинин ысмы дагы чыгармачылыгы да бүт баасы таза болсун.
өткен киши көрүп бул ким эле, бул Чыңгыз Айтматов эле, бул ким эле, бул кыргыз эле, бул кимдин кулуна эле, бул кыргыздын кулуна эле деп жүрсүн. Москва шаарындагы, Россиядагы биздин мекендештерге үлгү көрсөтүп, жакшы иштерди жүргүзүп жатабыз. Мына буюрса Москва шаарында көптөгөн иш-чаралар өтөт. Ошого катышып, элдин арыз муңун угуп, элдин кызматында жүрөбүз. Ушундай ишембиктер көп болуп, эми кийинки жолкусунда Манас атабыз эстелиги турган ошол бакыт сарайы скверди тазалап, андагы элге ушу коомчулукка Москва жергесине көргөзүп, биздин кыргыз калкынын улуулугун, арулугун билдирип, ушу москвалыктарга үлгү бололу деген ниеттебиз. Чоң рахмат, келип ишембиликке катышып кетиңиздер. Чыңгыз Айтматовдун жаркын элесине арналат. Автор Гүлниза Эргешова Айтматовго арнадым. Чыккан далай, чыгандары кыргыздын, жарыгы мол, жарыгындай жылдыздын, бирок жакшы тааныт алды дүйнөгө, кыргызымдын чыгармасы Чыңгыздын. Адамзаттан чанда гана жаралып, алт тоолордой адамдыгыңдаганы, а болбосо калмак эмес жазганың, адамдардын жүрөгүнө кадалып. Сыймыгысын өз элиңден түгөнгүз, сыйлабайлы алыс ойлоруңду жүрөбүз. Сызылса да тирүүлүктөн өмүрүң, сынды жыкчу эмгегиңде бир өлгүз. Мен мактансам, сени менен мактанам. Мен даңктансам, сени менен даңктанам. Жазуучуга жала болсо ким бирөө, мен ошондо сени менен актанам. Каламгерлер начар десе билбесең, Чыңгыз ата сени менен мактанам. Нурсултан Алимжан уулу Чыңгыз Айтматовго кыргызды караңгыдан алып чыккан, көкөлөтүп өйдөлөп көккө тушкан, кадыр баркты теңдеши жок бейишке, канат каккан асмандагы алгыр куштан. Адамда жок сулуулук сенде бардай, аалам сыры бир өзүңө жашынгандай, тартат баарын сен жазган чыгармалар, жаркын шуро мончок тагынгандай. Кыргызды көптөр тааныйт Чыңгыз менен, кыргызды көптөр тааныйт Манас менен. Манас атам билек менен чыкса баарын, Чыңгыз атам калем менен жыккан билем. Мага койсо сыйлык менен сыйламакмын дүйнөдөгү ааламдын алпы деген. Москва кайрыктары Адаби клубтун мүчөсү Илгиз Мырзабековдун Чыңгызга дегендерин окуп берейин. Чыңгызга күндөр өтөт, кылым карыйт, даңк калат, кургабастан калемдери сакталат, кара сөздөн шуру мончок жаратып, кандай гана кереметтүү бул талант. Кабат-кабат китептерди жаратып, кең аламга кыргыз элди таанытып, билим ал деп дүйнө жүзүн окутуп, Чыңгыз чыкты адабиятты багынтып. Бийлик эмес, чыгармага жаралган, билим булак бүт өзүңдөн таралган, үлгү алып кыргызымдын жаштары дагы чыксын Чыңгызымдын. Чыңгызымдай кыргыздан, кыргыз элге мээнет берип актаган, Чыңгыз атың өчпөйт биздин тарыхтан. Кыргызымдын күзгүсү, эл журтумдун үлгүсү, кыргыз элин тааныткан акылыңдын күчтүүсү. Чыңгыз атам даанышман, даана сөздү акылман, калем менен кыргызды бүт дүйнөгө тааныткан. Жазгандарың керемет, Жамилаң эле бир себеп, бүт каарманың саноого бизде күч кайдан тең келет. Кыргыз, Чыңгыз, эп келишкен атыңар, кыргыз, Чыңгыз, төп келишкен затыңар. Чыңгыз Айтматовго кыргыз десе Чыңгыз келет көңүлгө. Чыңгыз агам бир жаралган дүйнөдө, кылым өтсө жасап ишти көнөрбөс, кыргыз элиң тааныттың бүт дүйнөгө. Калемиңден шедеврлер жаралып, китептериң тизилди ар бир үйдө, кайталап кайра чыгармаңды окугам саябанда бак түбүндө. Каарман болуп алып китебиңе жайдары Жамилаңдай шаңкылдагам. Келди деп турналарың эрте жаздап, керилип мырзакүлдөй жаркылдагам. Баатыры кыргызымдын Чыңгыз агам, балалык сезимимде сүйүп калгам. Барактап китебиңдин ар бир бетин, сөзүңдүн керектүүсүн жаттап алгам. Чыңгыз агам өзүңдөй болуу кайда, чыныгы уул элең жет жайга, чын дүйнөдө бейиште жүргөндүрсүң, чын көңүлдөн Куран окуйм агам сага. Нурсултан Алимжан уулу Чыңгыздан келген элестер.
Ömürde can bolot eken mиңдеген, өзүңдү жок болсо керек билбеген, ким болсо дагы оңолот сапар тартса, калеми көрсөткөн туура жол менен, адамды адам кылган асыл сөзүң, ар кимдин тазалоодо сокур көзүң, жарды калган дүйнөнү жандандырып, жаралоодо кээ бирдин сезимдерин, акыйкаттын сээп кеттиң үрөнүн, маңкурттуктун тарттың катуу жүгөнүн, былк этпеген ошончо дүйнөнүн да байкатпай тилип кеттиң жүрөгүн. Эстелик эмес элесиң тоого чагылат, өз эли жериң маңдайын карап тургандай, кыйын күндө даяр турат жардамы, нурун төгүп таңдагы тийген шооладай. Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Бурулай Жээнбеков эжекебиздин ырсаптарынан окуп койсок. Кыргызымдын күзгүсү, эл журтумдун үлгүсү, кыргыз элин тааныткан акылыңдын күчтүүсү, Чыңгыз атам даанышман, даана сөздүү акылман, калем менен кыргызды бүт дүйнөгө тааныткан.